Эртең менен шашып, тамак ичпей чыгасыз. Ал эми түшкү тамакты бүгүн саат 12-де, эртеңки күнү саат 3-тө ичесизби? Мындай башаламан тамактанган адамдарда депрессиянын белгилери 55%га көп кездешет. Түштүк Кореянын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору 8 жылдык изилдөөнүн жыйынтыгында ушундай бүтүмгө келген. Башаламан дегенде тамакты ар дайым бир убакта эмес, өзгөрүп турган график менен ичүү же аны өткөрүп жиберүү. Эмне үчүн мындай болот? Тамактануу убактысы дайым өзгөрүп турганда организмдеги биологиялык сааттар бузулат. Алар манай жана эмоционалдык туруктуулукка жооп берген гормондордун иштешин көзөмөлдөйт. Натыйжада алардын тартиби өзгөргөндө адам бат чарчап, көңүлү чөгүп, эмоцияларын башкаруу кыйындайт. Ошондой эле изилдөөгө жараша эртең мененки тамакты өткөрүп жибергендерге депрессиянын пайда болуу тобокелдиги андан да жогору болгон. Ал эми кыргызстандыктар башкалардан тамактануу адатына кылдатыраак мамиле жасашы керек. Борбор Азия элдеринин ашканасы изилденген 51 өлкөнүн ичинен эң зыян деп табылган. Ал тууралуу бул видеодо айтып бергенбиз. Ошондуктан тартиби менен тамактануудан тышкары эмне жеп жатканыбызга дагы көңүл буруу керек. Жашоочуларды көбүрөөк жеп, майлуу, оор тамакты чектөө менен сиз өзүңүздүн психикалык абалыңызды жакшыртасыз. Ошону менен бирге сахар диабети, жүрөк ооруларын да алдын аласыз. Эми сизге суроо: акыркы жолу качан өз убагында тамактандыңыз эле?